Бүгін 24 февраль Москвадағы Борбордук ипподромда Кыргыздын кыраан жигиттери биринчи жолу көкбөрү оюнун көргөзмө түрүндө өткөрүштү. Көкбөрү эл аралык федерациясынын Москвадагы өкүлү Нурбек Курманалиев, Евразия элдеринин ассамблеясы Москвадагы Борбордук ипподромдо көкбөрү оюнун уюштурушту. 3500 орунду ипподромдо көкбөрү оюнунун көрөрмандарына 2000 даана билет даярдалган. Келгендердин саны болжол менен 5000ден ашуун болуп ажиотаж жаратты. 2 саатка берилген кыска убакытка карабай эң кызыктуу оюн куруп, көпчүлүктүн копулуна толуп кубантты. Жылы февраль айында Кыргызстандан 28 даана атта Россия Федерациясынын Москва шаарына 7 километр алыстыкта Раменский муниципалдык районунун түндүк чыгышында жайгашкан Донино айылына Нурбек Курманалиев алып келген. Бүгүнкү күндө аттардын саны 32-ге жетти. Мекенден алыс жерде аттарды багуу, кармоо, жердин аткананын арендасы, жем чөбү иштеген балдардын акысы, саяпкердин акысы оңой эмес турат. Орусия жергесинде Кыргызстандын кылым карткан, ат жалында шамал ойноткон ар кандай улуттук оюндарын уюштуруп өздөрү катышып, Кыргызстанды желеген желбирөтү бул да чоң жетишкендик. Эл аралык көкбөрү федерациясынын генералдык катчысы, Кыргыз Республикасынын көкбөрү федерациясынын президенти Жыргалбек Саматов өз пикиринде буларды айтты. Канча убакыттан бери кыйналып, күн түн ысык суук дебестен ушул жерде биздин мекендештерибизге бизде ата бабалар калтырган мурасты, оюнубузду ушул жерде Россияга жайылтырам жана Россияга көрсөтөм деп жүргөн биздин Нурбек Курбаналиев деген инибиз бар. Ал биздин көкбөрү федерациянын ушу Москва областында жана Москва шаарында эл аралык көкбөрү федерациянын өкүлү болуп шайланган жана ошол инибиз бул жерде өкүл. Ушул инибиз көптөн күткөн максатын ишке, оюн максатын ишке ашырды десем жаңылышпайм. Кудай буйруса мындан кийин дагы азыр эле ошо өзүңүздөр көргөндөй ушул Россиянын бир эле Москва шаарын эмес, Россиянын ушул ипподромдорунун чоңдору менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп чыктык. Кудай буйруса мына бүгүн кичине кагаз жагынан мындай маселелер болуп калган экен. Ал боюнча бар жогун сүйлөштүк. Мындан кийин мына өзүңүздөргө маалым биз Саудовск Аравияга учуп кетип атабыз. Нурбек Курбаналиев иним дагы кошо кетип атат. Ал жактан биз марттын аягында келебиз. Кудай буйруса марттын аягында келип, бар жок кагаздарыбыз, печать документтерибиз менен келип, бир эле Москва жана Московская область эмес, бүт Россия боюнча ушул ипподромдон жетекчилери менен жана ошолордун башчылары менен биз юридикалык жагынан кагаздар менен бар жогун соглашенияларды түзүп, анан графиктерди кыла турган болуп азыр предварительно сүйлөштүк. Кудай буйруп насип кылса, мындан кийин биздин мекендештерибизге биздин улуттук оюнубузду бир эле көкбөрү эмес, может быть башка улуттук оюндарыбызды дагы ушул жерлерде көрсөтүп, биздин мекендештерибизге кичине болсо дагы бир аз майрамдык маанай кылып, жана биздин урп адат салттык оюндарыбызды ушул жерде иштеп жүргөн мекендештерибиз дагы Кыргызстанда жүргөндөй болуп көрө алганга колдон келишинче шарт түзгөнгө бар күч аракетибизди жумшайбыз. Көкбөрү оюнунун оюнчулары Москвада мигрант болуп эмгектенишет. Алар убактысын ишке, көкбөрү ойногонго бөлүшөт. Мекендештерин арасында көкбөрүгө кызыккан, буга чейин ойноп жүргөн. Алардын арасында эң иш боюнча 5 жолку чемпиондор да бар. Алар аттарды арендага алып, дем алыш күндөрү аламан көкбөрү ойноп, убактыларын текке кетиришпейт. Мекенден алыс жүрсөк да Кыргыздын башын бириктирип, улуттук оюндардын бири көкбөрүнү жайылтууга чоң салымын кошкон Нурбек Курманалиевке терең ыраазычылыгын көкбөрү оюнунун оюнчулары билдиришти. Ушу Нурбек деген тең туш бала ушу Москвага ат алып келип, ушу Кыргыздын ат оюну болгон ушу улуттук көкбөрү оюнун ушул жерде уюштуруп жатат. Ушуга чоң ыраазычылык.
Жалал Абад областынын Алатой командасы, Өш областынан Каракулжа командасы, Ысык көлдүн Таластын командасы, 4 команда бүгүн ойнойт. Ошолордун документи даяр болгонуга байланыштуу. Негизи бул жака жумуш менен эле келген мигрант катары. Көкбөрүгө негизи Кыргызстанда ойночумун. Эң иш боюнча Ош областында 5 жолу чемпион болчумун. Анан бул жака келип, досторумду чакырып, анан бул жака келип ойноп калдык. Жумуш убактынан сырткары дем алыш күндөрү келип ойноп кетип атам. Жакшы. Мирбек байкеге да рахмат, ушундай аттарды алып келип, ушундай Кыргыздын улуттук оюнун өчүрбөй чет элге даңазалап чыгарып атканына. Комсомольский правда деген типографияда иштейм. Аякта выходной болгондо бул аттарга келип каралашабыз. Кээде мындай эгер жабдыктары бузулуп калат, буларын оңдошконго жардам беребиз, убактыбыз болсо келип жардам беребиз. Өзүнүн ат караган саяпкерлерибиз бар. Сарайдын арендаларын ал Нурбек өзү бүтүрөт. Буга чейин Раменский райондо поселок Дойнунда чапчубуз. Анан ал жакта 8-10 команда болот. Бул жерде 4 эле болгонго балдар ашып калып, причинасы балдар документ туура болбой калды. Бул жака страховка, медсправка, регистрация, полный документ требовать этилди. Ошолорду жасаттык. Бул ат багыш сайыпкерлик өзү кыйын жумуш эми. Биз жашыбыздан ат багып, улак чабып келгени үчүн ошол ат багып ушу жерде эмгектенип атабыз. Семени ушу жерде ат багам Нурбекте. Бизди кичине колдоп, кубаттап койсо өтө жакшы болот. Улуу атамекендик согуштун ардагери. Кавалердик полктук кызмат өтөгөнү үчүн аттарга жакын экендигин, Ороз атаны көкбөрү оюну бүйүрүн кызытканын айтып, ыраазычылыгын билдирип, оюнун катышуучуларына жана аттардын ден соолугу, ошондой эле кийинки муунга өткөрүп берүү маанилүү экендигин белгилеп өттү. Значит, или усиливающий спорт, это көкбөрү. Это много будет, значит, со стороны спорта, со стороны здоровья спортсменов и, конечно, болельщиков, которые любят смотреть это көкбөрү. Я, значит, думаю, сегодня большое спасибо. Ипподромдун генералдык директору Николай Исаков өз сөзүндө мына буларга токтолду. Спорттук оюндарга элдин агымы өтө көп. Бүгүнкү биз көргөндөй массалык элдин чогулушу бизди да таң калтырды. Эл көкбөрү оюнун өтө жакшы кабыл алды. Эгерде эл жакшы кабыл алып жатса, биз шарт түзүп беришибиз керектигин баса белгилеп айтты. Такое количество людей в такое короткое время принять и подготовка площадки самой для того, чтобы люди разместились на этой площадке комфортно. Но это, если мы будем организовывать эту игру, это дело будущего. Вот мое личное мнение, что ежели людям нравится, значит, это надо делать. Мы организация, которая обязана организовывать спортивные мероприятия, проводить эти мероприятия. А как показывает вот сегодняшний пример, это очень ярко, красивое мероприятие. Значит, надо его выполнять. Көкбөрүнүн күйөрмандары өздөрүнүн ыраазычылыктарын айтып өтүштү. Улуу уюткулуу кыргыз калкыбыздын руханий байлыгынан бири бул биздин көкбөрү, эми элде кулактатыш деп коет. Ушул биздин көкбөрүбүз Россия жергесинде, Москва жергесинде өнүктүрүү жана элге таанытуу багытында бүгүн абдан маанилүү тарыхый күн болуп отурат. Биз абдан кубанычтабыз. Москвалык коомчулукта кыргыз диаспоранын арасында бүгүн чоң жетишкендик деп эсептесек болот. Көкбөрү федерациясынын президенти, ошону менен бирге Москва жергиликтүү бийликтин тарабынан колдоо көрсөткөнүбүз абдан ыраазыбыз. Чоң рахмат айтып, ийгилип тазим айта кетебиз. Бүгүн кыргыз коомчулугу үчүн аябай чоң майрам болуп атат Москвада. Кыргыз элинин улуттук спорту сыймыгы болгон көкбөрү боюнча бүгүн көргөзмө оюн болуп өттү. Бир аз кыска убакыт болуп калды, бирок абдан көп эл келди. Москвичтердагы стадиондун, мына ипподромдун жетекчилери, жергиликтүү күч органдын жетекчилери биздин кыргыздардын тартиптүү болуп келип, кайра тартиптүү болуп таркап кеткенин дагы көрүп атышат. Кудай буйруса ушундай оюндар дагы көп болот дейбиз. Бизге эң эле негизги кыргыздарга Москванын ортосунда ипподромдо убагы менен көкбөрү оюнун өткөргөнгө уруксат бергени бул аябай жакшы көрүнүш болмокта. Көкбөрү оюну кыргыздын канынан чыккан, кыргыздын ошо өзүбүздөн чыккан чоң оюн экени ошо билинип турат.
биз бир 1000ге жакын 2000ге жакын адам чогулабызбы деп ойлодук эле. Карасак аябай көп болуп кетип атат. Эчте кире албаганы, билет жетпегени канча болуп атат. Бул деген биздин чынында кыргыздын оюндарына сагынганыбыз, көк бөрүнө сагынганыбыз билинип турат. Бүгүн ачылышы болду, абдан жакшы болду, эл көп келди. Оюн абдан жакшы өттү. 4 команда ойнолду бул жерде. Тоскоолдуктарга карабай максатына жеткен Нурбек Курманалиев өз сөзүндө бүгүнкү оюнду колдоп келген биздин мекендештерге ыраазычылык билдирип, мындай ажиотаж жаратарын күтпөгөнүн, уюмдуу келгенине кубанганын, кыргыздын канында биримдик, ынтымак бар экенин, убакыттын тардыгын туура пайдаланып, 4 күндүк даярдануу менен эң жогорку деңгээлде оюн көрсөтүп беришкенин оюнчуларга ыраазычылыгын билдирди. Бүгүнкү көкпөрү мен күткөндөн дагы жакшы болду деп эсептесем болот. Мен мынчалык күткөн эмесмин. Мен биринчи ыраазычылыгым ошо мигрант болуп ушул жерде иштеп жүргөн, ушул жакта постоянно жашап жүргөн ушу биздин бүт туугандарга, мекендештерге чоң ыраазычылык билдирем. Ушундай тынч келип, уюмдуу келип, жыйымдуу келип, баары жакшы отуруп, жакшы катышып беришти. Бул нерсе бул жерде болгон эмес экен, мындай мероприятие. Bundan кийинкиге дальше согласовать эткени, документально кагаз түрүндө баардыгын официально болгонго, булар бүгүн өзүнчө чечим чыгарып, өзүнчө планды башташты. Кудайым буйрса биз 1 айдан кийин келсек, Саудовского района федерациянын президентин алып, биз экөөбүз келип, документально айтып кеткендей, печаттары менен келип, бул жерден келишимди жакшылап түзөбүз. Мадина Жапарова, Венера Нукеева, Бактыгүл Алымкулова, Гүлдесте Капарова. Москва шаары 2019-жыл. Супара каналы. Kaysı kırgız canlı bay, Hazmın diye sağlı sansız yok.